Assalamu алейкум, урматтуу биздин Талас облусунун жергиликтүү тургундары. Кутман көрүңүздөр менен бүгүнкү күндө бизде Бакай Ата районуна караштуу ушу Өзгөрүш айылында трасса менен ушу центрден өткөндөн кийин, бул жолу менен 100 метрден кийин сол тарапта Манас көчөсүн билебиз. Ушул Манас көчөсүндө 2 кабаттуу бышкан таблетка кирпичтен салынган чоң там алма багы менен бүгүнкү күндө сатка чыгып жатат. Экрандан алыстабаңыздар. Мен сиздерге бүгүн бул үйдүн айлана тегерегинин баарын дрон менен учуруп, жана үйдүн ичин толугу менен тартып бермекчимин. Мына өзүңүздөр көрүп тургандай, Манас көчөсүнө кайрылганда бул жол менен 30 метрден кийин сол тарапта ушул 2 кабаттуу үй жайгашкан. Манас көчөсү дареги 64. Сырты айлана тегерегинин баары забор менен курчалган. Бул тамдын баасын айта кетели. Баасы 5 миллион 200 миң сом. Бул үйгө көптөгөн варианттардын баардыгы каралат. Үйдүн размери 11/12. Плитовое перекрытие бул үйдүкү. Биринчи кабат менен экинчи кабаттын ортосу плита менен жабылган. Айланасын көрүп атабыз. Огороддо 80 түп алма бар. Анын ичинде 63 түп калликовый алма бар. Бүгүнкү күндө түшүмүн берип жатат. Өзүңүздөр көргөндөй, жалпы аянты аябай кенен. Сарайдын узундугу 50 метр. Капталында сарайды бар. Экранда көрүп атабыз. Тамдын ээсинин номеру 709 95 57 05. Ушул номер аркылуу кабарлашып, маалыматтын баарын алсаңыздар болот. Ал эми шарттарын айта кетели. Бул үйдүн ээлери айткандай, бул тамга Таластан там, вариантка, участок, машина жана башка Бишкекте болобу, Таласта болобу варианттын кандай түрү болбосун, мал менен дагы вариант кылса болот, рассрочкада вариант кылса болот, ипотекада кылса болот. Кыскасы, кандай варианттар болсо ошонун баардык түрү каралат. Көчө тарабында магазиндин да орду бар. Мына өзүңүздөр көрүп тургандай, аябай заңыраган кенен там, жакшы материалдар менен салынган. Азыр мен сиздерге үйдүн ичине кирип кененирээк тартып бермекчимин. Мына дагы бир эле дрон менен чагылдырып жатам. Болжолу 30 метр айдагандан кийин сол тарапта ушул үй жайгашкан. Кандай эмесе кеттик. Бисмилла деп кирели. Эшиктин алдына киргенде эле бул үйдө акыркы 4-5 жылдан бери азырынча эч ким жашай элек экен. Ошондуктан анча мынча бирке уход керек бул үйгө. Оң тарабында магазиндин орду, жанагы очоккана жана коро сарайлардын баардыгы ушул оң тарабында жайгашкан. Жалпысынан алганда узундугу 50 метрде жайгашкан. Ушул жакта жанагы айта кеткен сарайлардын баардыгы, алма бактын баардыгы бар. Бул тарабында өзүңүздөр көргөндөй летний тапчан бар. Эшиктин алдыларынын баардыгы цементтелген. Бисмилла деп үйгө кирип атабыз. Бул жер бут чечер. Үйдүн баардыгы толук түрдө трехфазка отопление бар. Үйдүн ичин көрүп атабыз. Жасалгасы аябай жакшы. Оң тарабына киргенде, бул тарабында кухня, тамактануучу бөлмө жайгашкан. Үйдүн ичин баары жарык. Үйдүн ичи жакшы акыбалда экен. Ремонт кереги деле жок азыркы учурда. Бул тарабына киргенде, бул тарабында да зал жайгашкан. Залдын ичи да толук түрдө жакшы акыбалда экен. Эң негизгиси туугандар, ар бир бөлмөдө отопительный батареялардын баардыгы бар. Жана биринчи кабатта залдан чыккандан кийин бул тарабында санузел бар жана топка жайгашкан. Мына өзүңүздөр көрүп тургандай, бул жакта топка, печка, электрический трехфазка жана оң тарабына киргенде бул тарабында ванна, душ, аристон жана башка үйгө керектелүүчү нерселердин баардыгы бар. Бул тараптан экинчи кабатка чыгалы, экинчи кабатында чагылдырып берейин. Өзүңүздөр көрүп тургандай, башкача стилде жасалган, жакшы ремонту бар экен бул үйдүн. Азыр мен сиздерге экинчи кабатта да жайгашкан бөлмөлөрдүн баардыгын тартып берем.
потолоктордун бийигин көрүп атабыз туугандар. Потолоктору да аябай бийик. Мына бул тарабынан баштайлы. Бисмилла деп жагына киргенде бул жагында да чоң өзүнчө бөлүмү бар. Уктоочу бөлмө десек болот. Эң негизгиси бөлмөнүн ичи аябай жарык. Жакшы экен акыбалы. Бул бөлмөдөн чыккандан кийин дагы мен силерге мына көрсөтүп берип атам. Бул тарабында да бир спальный комната бар. Бул жак бетте күнгөй бет. Өзүңүздөр көрүп тургандай, ар бир комнатада отопление киргизилген. Бул тарабында дагы өзүнчө дагы бир комната бар. Детский десек болот бул жерде ортодон. Анан бул тарапка кирип кеткенде дагы бир спальный комната бар. Мен силерге бул жагында чагылдырып берейин. Бул тарапта да дагы бир спальный комната бар. Өзүңүздөр көрүп тургандай, үйдүн ичи толук түрдө бүт, мебель, себелдердин бардыгы бар ичинде. Жана дагы оң тарапка киргенде бул жакта дагы бир чоң зал бар. Бул залдан террасага чыкса болот, балконго чыкса болот. Балкон аябай кенен экен. Азыр мен силерге ичинен кирип тартып берейин. Өзүңүздөр көрүп тургандай, балкондун ичи дагы өзүнчө чоң бөлмө экен. Кышкызын күн бешимден кийин өткөндөн кийин бул жактын айнегин ачканда күнгөй бет болуп, аябай жылуу бөлмө десе болот. Туугандар, айта кетчү нерсе бар. Тамдын эси дагы бир ирет кайталап кетейин. Экрандагы 709 95 57 05 номери. Варианттын бардык түрлөрү каралат. Жакшы качественный салынган үй. Жакшы жерде жайгашкан. Сөзсүз байланышыңыздар. Видеого лайк басканды унутпаңыздар. Эмки чыгарышка чейин сак саламат болуңуздар.